Бүгүнкү коомубуздун көйгөйлүү маселеси дегенде биринчи кезекте эмне оюбузга келет? Баардык нерсеге баанын кымбатташыбы? Шаарыбыздын кирабасыбы? Мектептердин карантинге жабылышыбы? Жок. Азыркы коомубуздун көйгөйлүү маселеси бул боор оорусу менен жабыркап келген жарандар. Себеби бул оору азыркы күндө кооздук карындай эле жайнап жаткан кезде. Бул жолу биздин кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондко боор азабын тартып келген Нурайым Курманбек кызы кайрылган. Биздин чыгармачылык топ жеринен барып, Нурайымдын үнүн коомчулукка жеткизип берүүнү туура көрдү. Нурайым атым бир жыл 7 ай болду операция болуп келгенине. Ошо биз операция болоордун алдында каяка кайрылып, кандай жол менен барышыбызды билбей ушу Азамат байкеге кайрылганбыз. Азамат байке аябай чоң жол көрсөттү бизге. Ушу Азамат байкени Аллах таалам себепкер кылыптыр. Ушу жолун көрсөтүп, жеңилдетип, колунан келишинче барып, видео тартып, ушундай чуркап аракет кылды. Нурайым Курманбек кызы азыркы учурда бул аты жаман боор оорусу менен ооруп, күн санап ден соолугу начарлап келет. Мектеп кыйналып турганын көргөн энеси менен бир туугандары колдорунан келгендерин кылышууда. Бирок операция кымбат баада болгондуктан ментеп кайрымдуу элге кайрылууга аргасыз болушууда. Приступ болуп больницада жатып калды дегенде эле эмне болуп кетет, кандай болуп кетет деп баягы оюңа жакшы ой келбейт экен. Эненин жүрөгү, эненин ою деген башканы ойлоп кетет экенсиң. Ары карап кетеби деген ой менен эле аябай кыжалат бул. Ушул убакка чейин эмне кыларымды билбей, балдарыма күлүп карап койгону менен ичимде жүрөгүм эзилип атат. Кыргыз элимдин жардамы менен, бир туугандарымдын жардамы менен, өзүм бир тууган иним донор болгон. Ушу инимдин жардамы менен мен ушу азыр ушул жерде отурам да, ушуну сүйүнүп, Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Ушу боордошторду көрүп, басып туруп, ар бир күнүмө ушундай сүйүнөм да мен. Ушинтип да кол шилтеп койгондо же Азамат байке четке кагып койгондо кайрылуумду мен балким ошол жерде отурат билем, бир Алла билет да. Ушу Азамат байкелер көрсөткөндөн Актар браттарга эметтик, бардык. Актар брат мындай жылуу мамиле менен эле адамды көп нерсени эметет экен да, аябай жылуу тосуп алды. Ошол жерден күн түн дебей мен кыйналып, аябай эле кыйналып баргам. Күн түн дебей ушундай чуркап, аябай жардам беришти да. Врачтарга эметип, бат эле операцияга кирдик. Кудайга шүгүр, мына операциям жакшы өтүп, ушул жерде отурам. Сиздерге рахмат, Азамат байке, Алла ыраазы болсун. Эч жамандык көрбөңүздөр. Эки дүйнө чын жүрөгүбүз менен, үй бүлөбүз менен ыраазыбыз. Сизге, Аллага шүгүр. Ошо Актар браттарга себепкер болуп, ушу мени ушул эмеге жашап атканыма шүгүр кылам да азыр. Кыргыз элиме рахмат, ошо кайдыгер карабай, ар кими колунан келишинче жардам берип, колдоп ушу операциям өттү буюрса. Азыр шүгүр. Актар брат, вот я сижу с вами. Все хорошо, альхамдулилля. Это большой немат, жизнь Аллаха. Это большой немат. Донор тоже хорошо, братишка тоже хорошо. Вот результат. Он тоже радуется, когда я смеюсь, хожу, гуляю, он тоже радуется. Я у вас диагноз знаю, сестра, у вас диагноз очень важный диагноз есть. Я это вас помню, потому что как его диагноз вот портальной венами есть, она знает себе. Мы там как вот операция во время очень тяжело получила. Тот момент вот очень редко, вот очень, вот и всех неприятки бывает. Некоторых вот очень важно бывает. Его тоже портальной венами чуть-чуть, вот врач знает, я не очень знаю, но врач уточнил, что такая операция очень важная бывает. Один-два там еще до этого тоже постарал, ну результат ноль был. Ну сейчас, слава Аллаху, Аллах вот жизнь дал, это важный диагноз есть. Чем и всех сестры вообще другой диагноз есть. Ну сирроз печени, ну там портальный, и всех не одинаковые бывает. Ну, сестры другая есть. Кудай буйруса, бүгүн өтө жакшы жолугушуунун эмесинде отурабыз. Биздин эң бир туугандан дагы бир туугандын чоң эмесин аткарган Мухаммад Актар биздин бир тууганыбыз отурат. Себеби
урматтуу мекендештер, бир туугандар, мына жерде сиздер да ушундай түшүнүңүздөр. Биз ушул жерде, ушул дасторкон четинде монтип сиздерди көрүп отургандыгыбызга Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Эмне үчүн шүгүрлөр болсун? Анткени биз бүгүн барбыз жашоодо, эң негизгиси. И саламаттыгыбыз, мына ден соолугубуз жакшырып, анан жүзүбүздөгү жылмаюу менен минтип кучактолуп мындай бир эме менен көрүшүп атканыбыз, бул Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Анткени биз сиздер бизге кайрылган кезде кайрымдуу бол фонд деп. Мына биз эми колубуздан келгенчелик кыйратып бердик деп айта албайбыз, бирок колубуздан келген аракетти жумшап, мына азыр сиздерди көрүп алып, ар бириңиздерге кандай кайрылуу болгондо, больницада кандай акыбалда жатканыңыздар, үйдө кандай акыбалда болуп атканыңыздардын баардыгы көз астыбызда. Эми ошол мезгилде сиздер кайгы менен кайрылган учуруңуздарда ошол биринчи Кудай кайдыгер карабастан, экинчи сиздердин жакындарыңыздар, сиздерге донор болуп берген бир туугандарыңыздар, өмүрлүк жарларыңыздар, деги эле жакындарыңыздар мына бул жерде кайдыгер карабагандыктан, элибиз, журтубуз, мына кыргыз элим, журтум, сиздер кайдыгер карабагандыктан биз бүгүн мына жерде өтө сонун жүз көрүшүп отурабыз. Эжекелер, байкелер. Эми биз бул учурларды эмне үчүн видео неме менен камтып отурабыз? Анткени учурунда кайгы менен кайрылганыбызда сиздер кайдыгер карабагандыктан биз азыр сүйүнүч менен, бүгүн сүйүнүп сүйлөсөк болот. Кубаныч менен бөлүшөп, буйруса, анткени шүгүр. Экинчи тарабынан мен дайыма ушуну айтып эме кылып атабыз. Анткени адам алдын эле карай бербестен арканы да карап биз өмүрдү сүрүшүбүз керек. Канча бир туугандарыбыз кайрылды, канчалаган мекендештер чоң үмүт байлады, жакшырып кетсек экен деп. Мына жакшыргандар отурабыз, шүгүр. Ал эми өкүнүчтүүсү баардыгы эле кайрылган адамдардын баары жакшырып кетти дегенден алыспыз. Себеби канча адамдар көзүн жалдыраткан бойдон жашоо менен кош айтышып кете берди. Канчалар жер астында жатат. Биздин максат, бүгүнкү жолугушуунун дагы максаты мына ушундай бар инсандар жүз көрүшүп, бирибиз тирүүчүлүктө түгөлдөшүп турайлы. Болгон ниетибиз ушул. Ал эми өтүп кеткендер үчүн дагы аларды да унутпастан, алардын арбагына багыштап Куран окуп турайлы деген гана максат менен биз бүгүн жыйылып отурабыз. Эми Кудай буйруса, Аллах Таалага чексиз шүгүр. Эми кубанычыбызды чекеден бөлүшүп, сүйүнүп, анткени бул биздин сөздөрүңүздөр, сиздердин да, Марат байке, Кубат байке, баарыңыздардын. Бүгүнкү күндө дагы кандай кыйынчылыкта жатышат Зарылбек байке. Ошол бир туугандарыбызга үмүт. Сиздер учурунда жол таппай аткандагыдай эмеде алар жатат, анан сиздерди көрүп алар дагы мындай бир жандануусу жакшырат деген ойдомун. Кудай буйруса. Кудайга шүгүр.